Дүйнөнүн дагы бир согуш күтүп турабы? Индия-Пакистан жаңжалы дүйнөнү эмнеге чочутат? 7-майга болгон түнү Индия Пакистанга ракеталарды атып, натыйжасында адам өмүрү кыйылды. Буга Пакистандагы жооп кайтарып, ортодо согуштук абал туулду. Буга 2 апта мурда Кашмирде 26 туристин өлтүрүшү шылтоо болууда. Индиянын куралдуу күчтөрү Синдур операциясын баштап, Пакистандагы жана ал басып алган Жамму менен Кашмирдеги террористтик инфраструктурага сокку урду. Индия Пакистанга ракеталарды атып, натыйжасында адам өмүрү кыйылды. Буга Пакистандагы жооп кайтарып, ортодо согуштук абал туулду. Буга 2 апта мурда Кашмирдеги 26 туристин өлтүрүшү шылтоо болууда. Индиянын куралдуу күчтөрү Синдур операциясын баштап, Пакистандын жана ал басып алган Жамму менен Кашмирдеги террористтик инфраструктураларга сокку урду деп билдирди Индиянын бийлиги. Алар Индияга каршы террордук чабуулдар пландалып жана ишке ашырылган 9 түйүнгө чабуул коюшканын билдирип жатышат. Индияга бийлик аскерлери объектилерге тийген жокпуз, террордук түйүндөргө бутадан алдык деп баса белгилешүүдө. Бирок Пакистандын армиясы террористтик жайларга эмей эле жай тургундар жашаган райондорго сокку урулуп, андан бери дегенде 8 адам өлүп, 35 киши жаракат алганын, 2 кишинин дайыны чыкпай атканын билдирди. Пакистандын премьер-министри Шафказ Шариф өлкөсүнүн 5 жерине сокку урулганын, буга жооп берерин билдирди. Пакистан бул кол салууга тийиштүү жооп кайтарууга укук бар жана жооп азыртадан эле берилип жатат дейт премьер-министр. Уда эле Индиянын 5 аскер учак атып түшүрүшкөнүн жана Индиянын аскер бригадасынын бир штабын жок кылынганын кабарлады. Индияда, Пакистанда жаңжал аймагында билим берүү жайларына жабышты. Эки өлкө ортосунда кескин чыңалууга дүйнө жүзү тынчсызданып турат. Себеби эки тең ядролук куралы бар, калкынын саны көп. Бириккен Уттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриш Индия менен Пакистандын болушунча сабырдуулукка чакырды. Ал дүйнө Индия менен Пакистандын согушуна чыдай албасын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп чыр-чатак тез арада аяктоосунун үмүттөнүп турганын айтты. Кытай кырдаалды дагы да татаалдаштырган аракеттерден карманууга үндөдү. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги эки тарапты абалды начарлатууга жол бербей, сабырдуу болууга чакырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы жаңжалдашкан тараптарды чырды күчөтпөстөн тынчтыкта чечүү үчүн диалогко чакырды. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга кырдаал оңунан келгиче бул өлкөлөргө барбай турууну эскертти. Дүйнөнү чочуткан бул маселе эмнеден чыкты? Чечмелеп берейин. Кашмир чөлкөмүн 19-кылымга чейин ар кандай династиялар башкарган. 1947-жылы Индия менен Пакистан Британиянын колониясынан бошонгондордон бери Кашмирде талашып келет. Кашмир үчүн алгачкы согуш ошол эле жылы болуп, 1949-жылы ок атышын токтотуу линиясы түзүлгөн. Андан бери эки өлкө ортосунда 3 жолу согуш чыгып, бир нече конфликттер чыгып келген. Бул маселе бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек. 2000-жылдан баштап Индия Пакистандын террористтик топторунун колдоого айыптап келет. Кайталана берген теракттардан улам Индиянын айыптоолору күчөгөн. Террористтик акттар көбүнчө Кашмир, Мумбай, Дели, Пенджаба сыяктуу ири шаарларда болуп турган. 22-апрелде Кашмир чөлкөмүнүн Индия көзөмөлдөгөн аймагында туристтерге кол салынып, 26 киши каза болгон. Индия буга террористтик топторду күнөөлөп, кол салынуу Пакистандын бийлигинин колдоосу менен ишке ашкан деп айыптаган. Ал эми Пакистан тарап айыптоолорду четке кагып, Индия эч кандай далили жок эле айыптап жатканын белгилеген. Бир-эки тарап тең буга байланыштуу чараларды көрө баштаган. Индия Пакистан менен дипломатиялык мамилеси азайтып, элчиликте иштеген кызматкерлердин саны азайткан. Ошондой эле кургактан өткөн жалгыз Аттари чек ара өтмөгүн жаап койгон. Андан сырткары Индия Пакистан менен визасыз режимди токтотуп, коңшу өлкөлөрдө жарандардын 2 сутканын ичинде чыгып кетүүнү буйруган. Ал эми Пакистан өкмөтү сих зыяратчыларын башка Индия жарандары үчүн визаларды убактылуу токтоткон. Индия аскерлери кеңешчилери персона нон грата жарыялап, өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган. Пакистандын аба мейкиндиги Индияга тиешелүү болгон бардык учактар үчүн жабылган. Андан сырткары Вагах чек ара постун жаап, соода саттык токтотулган. Ошондой эле Индия 1960-жылы Пакистан менен түзүлгөн суу боюнча келишимди токтоткон. Ал эми Пакистандын бийлиги Инд дарыясынын суусун токтотууга аракетти согуштук акт катары кабыл алаарын кабарлаган.